Азыр силер шаарга баратасыңар да? Чек арадагы Достук айылынын эли Баткен районунун Бужум айылына караштуу Чет булак жерине көчүүгө макулдугун беришти. Мындай чечим бүгүн президенттин облустагы өкүлү менен өткөн жолугушууда кабыл алынды. Келечекте силер көчүрүп барган жер шаарга кирет. Электростанция бар, битбары бар да. Жолдор бар. Шартты битбарын түзүп беребиз ошака. Суда чыгат, суусу да чыгат, таза сууну чыгарып беребиз. Бирок бул жакынкы арада эле болот. Тандалып алынган аймакка жалпы 71 үй курулмакчы. Бул азыркы Достук айылындагы кожолуктардын санына дал келет. Ал эми жаңы жерден ар бир үй ээси үчүн 5 сотуктан жер тилкеси бөлүнөрү маалым болду. Өз кезегинде мамлекет кыска мөөнөттө бардык шарты бар турак жайлар менен камсыздоо кепилдигин алат. Ошондой эле Достуктун элине Айыл Чарба багытында дагы 9 гектар жер Кызыл Белден бөлүнүп бериле турган болду. 5 сөтүк жерге үй салып берет экен, 5 сөтүгүнү дагы огород кылып берет экен. Анан Кызыл Бел айылынан өрүк бак деп коебуз, жүзүм бак деп. Ошо жерден калган огородторго бөлүп берет экен да, ушул жерде жашаган элдерибизге. Ошол азыр эми бардыгы бир добуштан бардыгы макул болду, өзүңүздөр да күбө болдуңуздар. Жолугушууда Достуктуктар облус башчысы менен бардык жагдайларды түз талкуулап, бул чечим эң оболу кыргыз-тажик чек арасынын тынчтык жолунда такталыш үчүн жалпы элдин макулдугу менен кабыл алынганын билдиришти. Жакшы жерге отурукташсак, ушул Достук айылы деп, суу бою Карабак деп аты чыкса, биздин айылыбыздын аты өчпөй жүрсө. Эл тынч болсун деп эле кетебиз дедик да, эми тынч жашасын да адамдар, биздин аркабыздан неме болору. Белгилей кетсек, кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо процессинин жыйынтыгы менен Баткен районундагы Достук айылынын аймагы Тажикстанга өтүп жаткандыктан жергиликтүү тургундар башка аймакка көчүрүлүүдө. Чет булакта курула турган жаңы айыл ушул эле Достук аталышында жаңы ген план менен бардык инфраструктуралык шарттары менен жаңыдан түптөлмөкчү. Миңгүл Көчөрова, Абдрашид Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу.